Кандида. Бул видеону ачкан болсоңуз, демек көйгөй бар экен да сизде. Толук ишенем, чыгарылыш сизге пайда алып келет деп. Кандида грибок тегиндеги инфекция болуп эсептелет. Муну менен биз төрөлүшүбүз мүмкүн, энебиз аркылуу өтөт, же болбосо кийин жуктуруп алабыз да. Эгерде иммунитетиңиз бийик боло турган болсо, бир кандидага пайдалуу бактерияларыңыздын миңи туура келсе, демек катнашты карап коюңуз да. Анда кандида жөн эле квартиранттыгын кылып тиричилигин жасай берет экен да. Качан гана витамин минералдарда таңкыстык жаралып, дайыма стресс абалында жүрсөңүз, уйкудан өзүңүздү өксүтүп койсоңуз, түнкү уйкудан иммунитетиңиз түшүп кетет дагы, кандида башын көтөрүп чыгат экен. Экинчи шарт. Таттууларды көп жей турган болсоңуз, кандида углеводдор менен тамактанат, семирет, көбөйөт. Үчүнчүсү дагы деле келип, стресстин айынан өтүңүз иштебей калса, ашказаныңыздын кычкылдуулугу төмөндөп кетсе. Мындай учурда бактерия, вирус, инфекциялардын баардыгы эле туусун кармап чыгат экен да. Анткени бул эки суюктук ашказандын кычкыл кислотасы жана өт биздин ички антисептиктерибиз болуп эсептелет да. Жана төртүнчү, антибиотиктерди көп пайдаланган болсоңуз, кээде бар го, бир аз жана түшкүрүп калса эле чуркап барып эле дарыканадан мурда бир дарыгер жазып койгон антибиотикти эле алып көнүп аласыздар да. Тынымсыз эле иче бере турган болсоңуз, антибиотиктер пайдалуу бактерияларды жок кылып коет дагы деле жанагындай грибоктордун буту колун узун созгонго шарт түзүлөт экен да. Эми грибоктор аябай көбөйүп кеткенде биринчи стадиясы бул өтө курч өткөн мезгили да. Мындай учурда аял болобу, эркек болобу, жыныс органдарынан байкалат да. Быштакка окшогон быдыр-быдыр болуп ак суюктуктар чыга баштайт. Кычышат ал жер. Сара чыгарганда ачышат жана сезгенүү процесси кадимкидей көрүнө баштайт да. Шишип кетет жанагы жердердеги жумшак тканьдарыңыз да. Өтө чоң ыңгайсыздыкты жаратат. Анан эгерде даттанып дарыгерге бара турган болсоңуз, мындай учурда эмне болот? Сизге анализ тапшыртырат. Такталгандан кийин кандиданын бар экендиги, грибокторго каршы препараттарды жазышат. Алардан көбүнчө мына көпчүлүккө маалым болгон флуконазол да. Эми булардын зыяндуулугу дагы бар да. Ошол себептен мен бүгүн сиздерге бир аз табигый ыкмаларды берем видеонун жүрүшүндө. Аларды өзүм дагы иштетип көргөм да. Пайдасын көргөмүн. Эгерде кандида жүрөт денеңизде, анан бир калыпта жашоо кечирбейбиз да. Кээде стресс көбөйүп кетет да, кээде ушундай таттуу жегиң келет. Анан болбосо таптакыр жебей коесуң, антибиотиктерди алып турушка туура келет. Кудай сактасын, бирок химия терапиядан кийин дагы аябай көп көбөйүп кетишет да. Мына ушинтип азайып көбөйүп отурганда бул өнөкөткө айланат да. Жанагы эскирип, жана хроник деп коебуз го, ошол абалда болгондо тери ооруларына чыгат булчу белгилери. Кантип кадимкидей бет бөлүктө бүдүрлөр, акне деп коебуз да, же болбосо дерматит, экзема, тырмактын грибок, буттун грибоктору, мына ушул дагы демек ичегидеги кандида башка жактарга көчө баштаптыр дегенди түшүндүрөт да. Анан эң жаман жери кандида дырявый кишечник деген нерсеге алып келет. Биздин ичегилерибиздин ичинде элеги бар да. Ал электен жана тамак сиңирүү процессинен кийин азыктар гана өтө алат да, кангачы. Ошол жерлер чоңоюп калат, тешиктери. Анан жанагы чоң молекулалар өтө ала турган болуп калат да. Булар микробтор, бактериялар дагы деле ошо кандидан ошентип отуруп канга түшөт дагы, бүт органдарыбызга таркап кетет. Айрыкча мээнин сезгенүүсүнө алып келет да. Жүрөктүн сезгенүүсүнө алып келет. Анын ушундай бир оорулар пайда болгондо себебин башка жактан эле издей беришибиз мүмкүн да. Көрдүңүзбү, ушу кандиданын жаман жагы ушундай экен. Ошол себептен эгерде кандида тапшырып коюңуз анализге,
чыккан эле болсо жакшылап тынчайт экенбиз да организмибизде. Анан көбүрөөк пайдалуу бактериялардын санын көбөйтүп турат экенбиз да. Үй шартында кантип текшерсек болот? Эртең менен турганда эле тилиңизди карасаңыз аппак болуп калат. Кычкылдам келет. Оозуңуздан жаман жагымсыз жыт чыгышы мүмкүн да. Анан эч нерсе оозуңузга албай туруп, ордуңуздан турганда эле жанагы тунук стакандар бар го, пластиктен жасалган. Ошого сууну куясыз дагы, шилекейиңиздин баарын топтоп туруп акырын түкүрөсүз. 5 мүнөткө коюп коесуз. 5 мүнөт ичинде эгерде түкүрүгүңүз чөкпөсө, үстүндө эле көбүк болуп турган болсо, анда кандида жок. Себепти башка жактан издеңиз мүмкүн, өтүңүз ошо толуп калган да. Ашказаныңыздын кычкылдуулугу начар, ферменттер иштебей атат, тамак сиңирүү. Эгерде 5 мүнөттүн ичинде жанагылар эле чачырап чөгө баштайт да, баягы жүргөмүштүн буттарына окшоп ылдыйрап ага баштайт, анан чөгүп калат да. 100% кепилдик кандида бар. Демек, эмне кылат экенбиз? Эми жана ыкмага өтөйүн. Кандай гана микроорганизм болбосун, тирүү тамак керек эмеспи да? Ошо тамагынан кысабыз, урматтуулар. Мен жогоруда айтып өттүм, кандида эмнелерди жакшы көрөрүн да? Бул биздин тамагыбыздын ичиндеги кирген углеводдор менен тамактанат. Эми эмнелерди чектейт экенбиз? 1 айга чыдап туруп, өзүңүздөрдү да, өзүңүздөргө мындай катуу убада бересиздер дагы, мен менен келишим түзөсүз дагы. 1 ай ушуларды жебейм дейсиз. Эмнелерди жебейсиз? Нан, ун азыктары, булардын баардыгында углеводдор бар. Эт белок менен тамактанат экен. Жумуртка, балык, айтор белок дегендин баарын тыябыз. Анча-мынча жанагы чечевица, нокот аралаштырып турсак болот да. Таттуу ичимдиктер, алкоголь, үйдөгү бүт ошо компот болобу, варенье болобу, балды дагы жок кылабыз. Мөмөлөрдүн баарынан баш тартабыз, анткени аларда дагы фруктоза бар. Дагы эмнелер калды? Айтор азыр ойлонуп туруп айтышыңыздар мүмкүн, анда эмне жейбиз депчи, баарын эле жок кылып койсок депчи. Жей турган нерселер кайсылар? Белокду айтып өттүм, чечевицага, нокотко алмаштырсак болот деп. Ал эми сүт азыктарын айтмакчы. Сүт азыктары биринчи кезекте, айрыкча сырларды да, бүт творогтордон баш тартып турабыз. 1 айга чыдап турабыз. Анан эмнеден баштайбыз? Жанагы сулуунун жанчылган даны бар го, эртең менен ошону жеп, гречканы жесек болот. Крахмалдары бар, крахмалда углеводдорго кирет. Картошка, күрүчтөрдү жебейт экенбиз да. Андан кийин капустанын кандай гана түрү болбосун да, ошолорго өтөбүз. Эми мүмкүн болушунча жана суугузду ашырабыз да. Бирок 1 айга чыдаса болот. Эгерде кан басымыңыз түшүп кетип аткан болсо, анда Siberian Wellness компаниясында бизде адаптавит деген продукциябыз бар, кичинекей гана. Ошону менен жогорулатып, же болбосо корень иммунобустер дегенибиз бар. Ошону менен көтөрүп турабыз да. Боорго деле жагат бул нерсечи. Анан ушу 1 ай кандиданын аркасынан чоң бонустарды аласыздар да. Өңүңүздөр тазарып, жеңилдеп, анан ашыкча салмактан дагы арылып аласыздар. Ашыкча майлардын баардыгы күйүп кетет да. Капуста демек, чечевица, гречка, геркулес жейт экенбиз. Жемиштерди жесек болот. Жемиштерге эмнелер кирет? Кызылгат, кожогат, кулпунай кирбейт. Жанагы карагат, мына ушулар жемиштерге кирет экен. Буларды жеп турсак болот. Чакмайлардын баардыгын жок кылабыз. Күн караманын даны, бадам, мистелердин баардыгын жок кылат экенбиз да. Чыдайт экенбиз, урматтуулар. Анан 1 ай ошондой диетага отуруп туруп, 1 ай ичинде бир 20 күн болгондон кийин бактерияларды эгебиз, жана кандидага каршычы. Алар дагы деле Siberian Wellness компаниябызда, мен мурунку чыгарылышта айтып өттүм го, интим зонага келгендеги бактерияларды жөнүндө маалымат берем деп. Мына ушул пробиотик. 2 маал 10 күн ичесиздер. 2 маал 1 капсуладан ачык карынга.
10 күндөн кийин бир маалга өткөрөсүздөр дагы, ушуну 3 ай ичип коюңуздар. Бул бир кутунун ичинде болгону 15 эле капсула, бирок ушундай сонун нерсени аткарат. Андан кийин чындап эле тазаланып каласыздар, иммунитетиңиздер дагы бийиктейт да. Болгону ушул эле, тамакты тыйып эле анан бактерияларды киргизип коет экенбиз. Андан кийин витамин, минералдарды ичип коебуз. Кайсылар? Айрыкча цинк, бул дагы биздин инфекциялар менен аябай сонун күрөшөт. Витамин С, витамин Сны жанагы ачытылган капустадан да алсак болот. Капустаны жөнөкөй эле кеңири таралган ак капустаны эле майдалап кесилип туруп эле банкага тыгып эле сууну куюп 2-3 күнгө коюп коесуздар. Интернеттен издесеңиздер болот. Эч качан кант кошулганын, туз кошулганын жасабаңыздар да. Эч нерсеси жок эле 3 күн 20 градус температурага үстүн жаап эле коюп койсоңуздар эле ачыйт жанагычы. Ошону тыынбай жей бересиздер да. Мына ушул экен. Анан экинчи дагы бир пробиотигибиз Siberian Wellness компаниясы акыркы мезгилдерде өндүргөн, дагы деле интим флорасына арналат. Бул циститтин инфекциясы менен күрөшөт. Ошол эле дагы деле ичегилердеги цистит жөнүндө дагы мен видео тарткам, аны да таштап коем. Ошол жердеги продукция менен кошуп иче турган болсоңуз бомба таасирди аласыздар. Ушундай өнөкөткө айланып калган, кайра жана тамагыңыздан сыз өтсө эле кайталай бере турган циститтердин баардыгы жок болот да. Себеби ошол себебине барат экен да. Жанагы циститти чакырган инфекцияны жок кылат экен. Ушул, урматтуулар, эгерде видеом жаккан болсо, таркатып коюңуздар жана белгилүү белгилерди басып коюңуздар.